Салам менин бөөктөрүм. Бүгүн мен сиздерге гүлсө оозунан булак-булак гүл түшүп, ыйласа көзүнөн мончок-мончок маржан таш түшө турган куш деген жомокту окуп берем. Илгери өткөн заманда бир падыша болуптур. Анын 3 баласы бар экен. Улуусу Асан, ортончусу Үсөн, кенжесинин аты Хасан болот. Хасан башкалардан келбеттүү, акылга мол, ары баатыр, ак көңүл болуп өсөт. Күндөрдүн биринде падыша уктап жатып түш көрөт. Түшүндө бир ажайып куш көрөт. Ал куш күлсө оозунан булак-булак гүл түшөт. Ыйласа көзүнөн мончок-мончок маржан таш түшөт экен. Ошол куштун ээси болсом деп эңсеп, таң атканча уктабай чыгат. Таң сүрө ордунан туруп, Асан менен Үсөндү чакырып алып минтет. Түндө жатып түш көрдүм. Бир ажайып куш көрдүм. Андай кушту өмүрүмдө көргөн эмесмин. Гүлсө оозунан булак-булак гүл түшөт. Ыйласа көзүнөн мончок-мончок маржан таш түшөт экен. Ошол кушту жердин 7 катмарына түшсө да таап, мага алып келип бергиле. Эгерде таап алып келбесеңер, башыңарды алам, деди. Асан менен Үсөн атасынан коркконунан, кайдан да болсо таап келебиз, дешип убада беришет да аттарын минип, жарактарын алып жолго чыгышты. Бул окуяны Хасан билген жок. Ал Асан менен Үсөндүн ажайып сонун кушка кеткенин 40 күндөн кийин гана билди. Асан менен Үсөндү ушунчалык алыс сапарга, түйшүктүү кыйын ишке жумшап, өзү үйдө калганына өтө капа болуп, көзүнө жаш толуп атасына келди да: "Ата, Асан менен Үсөн кеткен ишке мени жумшабаганыңыз кандай? Эмне, мени ал экөөнөн жаман көрөсүзбү? Же мага ишенбейсизби?" деп сурады. Ошондо падыша туруп муну айтты: "Жок балам, андай эмес. Мен Асан менен Үсөндү жолу өтө татаал ишке жумшадым. Андай кыйын сапарга сени жиберүүгө кыйбадым." Хасан атасына жалынып жалбарып жатып ошол кушту издөөгө акыры атасынан уруксат алып, эл журту менен коштошуп, ат тонун мыктап камдап, эки агасынын артынан жөнөдү. Кете берди. Арадан 40 күн өтүп, алыстан эки караң көрүндү. Атка камчы басып жетип барса, Асан менен Үсөн экен. Алар менен ат үстүнөн кучакташып көрүшүп, анан үчөө бир чоң жолго түшүшүп, андан ары жөнөдү. Бир күнү булардын жүрүп келаткан жолу 3 айрылат. Жолдун бири оңго, бири солго, бири түп-түз кетет экен. Ар бир жолдун башында бетинде жазуусу бар таш турат. Биринчи ташта барса келер, экинчи ташта келер келбеси арсар, үчүнчү ташта барса келбес деген жазуу бар экен. Асан улуулук кылып барса келер жолго, Үсөн келер келбеси арсар, ал эми Хасан барса келбес жолго түшүштү да кете беришти. Эми Асан менен Үсөндү коюп, Хасандан кабар баштайлы. Хасан баягы жол менен бир нече ай, бир нече күн жол жүрдү. Күндөрдүн биринде алдынан бир шаар көрүнөт. Анын айланасында көптөгөн кийик жайылып жүрөт. Хасандын ушул кезде азыгы түгөнүп, нечен күндөн бери даам сызбай ашыга жол жүрүп келе жаткан кези экен. Хасан сүйүнүп кетти. Бир кийик атып алып, шишкебек кылып жемекчи болду. Саадагын алып, ат үстүнөн туруп мээлеп калды бир кийикти. Ошондо Хасан өз көзүнө ишенген жок. Бир заматта көп кийик аны курчап алып, муңдуу добуш сала чуулдап киришти. Хасан саадагын кайра тартып алды. Аткан жок. Бул жаныбарларга эмне болду экен деген ойго батып, жолун улантып калаанын ичине кирди. Чоң сарайдын ичине кирип, ким бар деп кыйкырды. Жооп болгон жок. Элеңдеп жан жагына карады эле, куурулган эт салынган алтын табак турат. Курсагы ачкан Хасан куурдактан жемекчи болуп колун сунганда: "Эй адамзат, тарт колуңду" деген үн чыкты да, самсаалаган чапан кийген, тиштери орсойгон, өңү башы адам коркорлук, түрү суук бир кемпир көрүнүп, бир нерселерди айтып, оозун күбүрөтүп жерди тээп калат. Биздин мырзабыз Хасан ошол замат кийикке айланат. Анан кемпир Хасанды мойнунан жип менен байлап жетелеп барып, жанагы кала сыртындагы малга кошуп салат. Хасан адам кейипинен кеткени менен акыл эсинен айрылган жок. Көп кийиктерден бөлүнүп, баягы өзү келген жолго түштү да, артын карабай кете берди. Бир нече күн өткөндөн кийин, чатыры асман тиреген, көркөмү көз уялткан ак сарайга келди. Кийик Хасан бурулбастан ошол үйгө кирди эле, бет алдынан бир кыз чыкты. Ал собул салды: "Сен кийик эмес, адамзатка окшойсуң. Эгер сени кайрадан адам калыбына келтирсем, мени кулуктулукка аласыңбы?" деп сурады. Хасан ооз ачып жооп бере алган жок. Ошондо кыз: "Көрсө сенин тилиңди да сүйлөгүс кылган тура. Мунун баарын иштеген менин залим апам", деди да кыз бир уч топурак алып Хасандын бетине чачып жиберди. Ошол замат Хасан адамдык келбетине келет. Мурдагысынан да келбеттүүлүгү ашып кетет. Хасан кызга адамгерчилик кылгандыгы үчүн зор алкыш айтып, башынан өткөргөн окуяны баяндап берди. Кыз да өзүнүн ким экенин, башынан өткөргөндөрүн айтты. "Мен сени кийикке айландырган ошол желмогуз кемпирдин кызы элем. Энемдин адамга жакпаган залимдик иштерине нааразы болуп, өз энчимди алып бөлүнүп чыккам. Өмүр бою адам баласын көрбөймүн го деп капага баткам. Нечен күн бою ыйлап жаткам. Мына эми Кудай өзү сага жолуктурду. Мындан ары сенден калбайм. Этегиңди бек кармайм." Хасан мындай деди: "Атамдын тапшырган ишин аткарбай туруп, сага үйлөнө албайм." Кыз сурады:
атаңа кандай убада бердиң эле? Хасан атасы ажайып бир түш көргөнүн, күлсө оозунан булак-булак гүл, ыйласа көзүнөн мончок-мончок маржан таш түшөөр куш көрүп, ошол кушту көрүшкө атасы аябай кумар экенин, ага эки агасын жумшаганын, ошол кушту кайдан жайдан болсо да таап келүүгө убада бергенин айтты. Хасандын сөзүн уккандан кийин кыз бышактай, өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлап кирди. Сен бул кушту издесең мен сага кошулбайм, деди кыз. Ал куш меники болчу. Адам тилин билет. Ошо кушумду Перинин падышасынын Гүлжамал деген кызы жоокерлери менен келип тартып алып кеткен. Перинин турган жерин, жашаган элин табарсың. Бирок кушту бошотуп алышың кыйынга түшөр. Анда Хасан айтты. Мен кандай гана кыйынчылык болсо да чыдоого даярмын. Кушту таап, аны атама тапшыруум керек. Ошондон кийин гана сага үйлөнөм. Сенден башка эч кимге үйлөнбөскө сөз беремин. Кыз Хасандын өз максатынан баш тартпасын билген соң, ага тилектеш болуп муну айтты. Мындан чыгып батышка карай 90 күн жол жүрөсүң. Бир кезде төбөсү көк тереген бийик тоого туш келесиң. Ал тоодон 90 күн дегенде араң өтөсүң. Ошол тоонун аркы түбүндө жалгыз түп байтерек бар. Түбүнө тура калып башына көз жиберсең, зымырык куштун уясын көрөсүң. Мүмкүн ошол уянын ээси зымырык куш сени Перинин айылына жеткирер. Андан кийин муну кошумчалады. Менин залим энем тирүү кезинде экөөбүздү баш коштурбайт, кылбаган кылыктын баарын кылат. Бирок анын ажалы мындан, деди да Саадактын бир огун берди. Болок кайсы жакты карап атсаң да, мастандын маңдайына кадалат. Желмогуз кемпир ажалын табат. Хасан Саадактын огун алып, ошол замат атып жиберди эле, ок барып мастан кемпирдин маңдайына тийди. Кемпир ооз ачып, сөз сүйлөөгө дарманы келбей, жарык дүйнө менен кош айтышты. Андан соң бала кыз менен коштошуп, батышка карай сапар улап жүрүп кетти. Кыз айткандай Хасан 90 күн жол жүрүп, төбөсү көк тиреген тоого жетти. Аны 90 күн дегенде араң ашып түштү. Жалгыз байтеректин түбүнө келип көлөкөсүнө эс алып отурду. Бир кезде, «Эй адамзат, бизди ажалдан алып кал, өлүмдөн куткар», деп чырылдаган зымырык куштун балапандарынын үнүн укту. Буларга эмне болуп кетти деп Хасан теректин башын карай салып, балапандарын жутууга терекке оролуп чыгып бара жаткан аждаарды көрдү. Ал карап турбай, кынынан кылычын сууруп алып, аждаарды бөлө-бөлө чаап салды. Зымырык куштун балапандары өлүмдөн аман эсен кутулганын билип, Хасанга чоң рахмат айтты. Алар ачыгып, өзөктөрү карайып, ачка болушкандыктан аждаарды жеп жиберишти. Ушул учурда катуу шамал болуп, нөчөрлөгөн жамгыр жаады. Тоодой таштарды агызып сел жүрдү. Хасан балапандардан, бул эмне болгон бороон, эмне болгон нөчөр, деп сурады. Алар, сен таң калба, бул бороон эмес, ал биздин энебиздин канатынын күүсү, жамгыр анын көз жашы. Энебиз жылда ушул байтерекке уя салып, жумурткалап, балапан басып чыгарат экен. Жыл сайын жанагы сиз өлтүргөн аждаар жеп алып, кайра ийнине кирип кетчү экен. Ушул азыр жем издеп кеткен энебиз келе жатат. Бизди тирүү көрөмүнбү, же аждаар жеп койду бекен деп көзүнүн жашын төгүп келатат. Бул жамгыр эмес, бул биздин энебиздин көз жашы. Сен коркпо. Апабыз адамзаттын этин жакшы көрөт. Сени көрсө дароо жутуп жибериши мүмкүн. Андыктан биздин канатыбыздын алдына жашына туруңуз, дешти. Хасан балапандардын канатынын алдына жашынды. Канча убакыт өткөнүн ким билсин. Бир кезде зымырык куш келип, байтеректин башына конду. Ошондо байтеректин башы ийилип жерге тийди. Балапандарынын алдына көптөгөн бого кийик, дагы канчалаган аңдардын этин алып келип үйүп таштады. Балдарынын аман эсенин көргөндө, анын кубанганын айтууга сөз жетпейт. Алай дүлөй болуп турган жаан басылып, бороон токтоп калды. Күн жаркып тийди. Бул кандай болуп кетти деп, ал улам-улам эки жагын карана берди. Кандайдыр бир нерсени сезди окшойт. Адамзаттын жити келет, силер көргөн жоксуңарбы, деп балдарына тигилди. Балдары, эгер анын бир кашык канын кечирсеңиз, биз аны сага көрсөтөбүз, дешти. Зымырык макул дегендей башын ийкеди. Балапандар канаттарынын астында жаткан адамды көрсөтүштү. Ошол замат зымырык куш адамды кулк жутуп жиберди. Балдары чурулдап чуркурашып, аны кекиртектен алышты. Зымырык куш болбостур, деди да кайра кусту. Анан сурады. Бул адамзат силерге эмне жакшылык кылды? Аждаарды өлтүрүп, бизди ажалдан алып калды. Белгиси мына дешип, аждаардын башын көрсөтүштү. Зымырык аны да жутуп жиберди да, адамга кайрылып ага чоң рахмат айтты. Эмне жумуштап жүргөнүн, кандай мүдөөсү бар экендигин сурады. Хасан ал жайын төкпөй, чачпай баяндап берди да, сиздин өтүнөрүм, мени перлердин жерине жеткир, деди. Зымырык куш моюн толгогон жок, жол камына киришти. Өзү келгенче балдарына жей турган оокат камдады. Жолдо жей турган азык камдап алды. Хасанды жонуна олтургузуп, Перинин жерине карай сызды. Күндөн күн өттү. Чоң-чоң мухиттен өттү. Тамчы суусу жок какшыган чөлдөн өтүп, От дарыясына жакындаганда азыгы сап болуп, башы айланып, көздөрү караңгылап, эси ооп, эмне кыларын билбей шашып калды. Ошондо үстүндөгү адамга кайрылды.
Эй адамзат, менин алым кетти. Жей турган азыгым түгөндө. Бара турган жерге жете ала турган эмесмин, деди. Хасан ойлонуп турган жок. Кынынан бычагын сууруп алып, өзүнүн сан этинен кесип, зымырык кушка сугунтту. Зымырык лап сугунуп, тамшанып алды да, таттуу эт экен, күчкө күч кошо турган, деди. Бул этти өз санымдан кесип бердим, деди Хасан. Зымырык куш Хасанга ыраазычылык билдирди да, анын жаратын канаты менен сыйпай койду эле, жараттын тагы да калбай жок болуп кетти. Мына ушул эттин күчү менен көп узабай перилердин жерине келишти. Зымырык куш Хасанга муну айтты. Перилер уктаганда 40 күн уктайт, ага чейин эч ойгонбойт. Бул жолго караганда алардын уктаганына 3 эле күн болуптур. Мен сени ушул жерден 3 күн күтөм. 3 күндөн кечиксең кете берем. Хасан 3 күндөн калбай келүүгө убада берип, калаага жөнөдү. Кала укмуштай кооз экен. Чылк алтындан салынган үйлөр көз жоосун алат. Төбөлөрү асман тиреген ак сарайлар кору алды. Көчө бою түркүн гүлдөр, жити алда кайдан буркурайт. Хасан калааны көз албай аралап жүрдү. Гүлдөрдү искеди. Кумары камбады. Ошентип жүрүп канча убакыт өтүп кеткенин этибарга албады. Күтүп калган зымырык кушту да, издеп жүргөн кушту да эсинен чыгарды. Ошентип жүрүп бир укмуш сарайга кирди. Кирсе 40 кыз уктап жаткан экен. Андан аркы бөлмөгө өттү эле, алтын керебетте бир сулуу кыз керилип уктап жатат. Хасан андан ары бир бөлмөгө кирди. Анан бул ажайып окуяны көрдү. Дасторкон жайылып, үстүндө нечен түркүн тамак аш. Хасан чыдай алган жок. Тамак жеш үчүн отурмакчы болду. Ошол учурда шаңкылдаган үн угулду. Эй адамзат, уруксатсыз жечке болбойт. Бул тамакты. Ушуну айтып күлгөндө оозунан булак-булак гүл ыргыды. Хасан абайлап карады эле, атасынын түшүндө көргөн кушу экен. Алтын капастын ичинде отурат. Хасан кубанып кетти. Кушту алып зымырыкка тезинен жетмекчи болду. Бирок андай болбой чыкты. Куш муну айтты. Токтогун, сен мени алып кете албайсың. Эгер мен ачуу үн чыгарып сайрап жиберсем, уктап жаткан перилер ойгонот. Бул жерде сенин бир мыскал этиң миң дилде турат. Айтып койбойт деп мага таарынба. Эми мындан биягын өзүң бил. Биздин Хасан өз дартын айтып кушка жалынып, жалбара берди. Жолдо көргөн окуяларын жана да азыр беттешип отурган куштун мурдагы ээсине жолукканын, аны колукту кылмак болгонун баяндады. Акыры куш Хасандын көңүлүн кыйбай сөзгө келди. Мынчалык болду. Барайын, бирок бир нерсени суранам. Ошону аткар деп муну айтты. Жолдо көргөн окуяларыңдын бирин калтырбай баяндап кат жазып, тиги бөлмөдө уктап жаткан кыздын чөнтөгүнө салып кой. Хасан куштун айтканындай кылды. Анан кушту көтөрүп алып, күтүп жаткан зымырык кушту карай сызды. Ошол учурда зымырык куш учмакчы болуп, канат күйүлөп калган экен. Хасанды көрө коюп токтоду. Анан куш экөө зымырыкка миништи. Бир нече күн учуп, акыры зымырыктын уясына жетишти. Зымырыктын балапандары аман экен. Хасанды көрүп катуу кубанышты. Зымырык канатынан бир тал жулуп алып Хасанга берди. Хасан ага минип алып убада кылган кызга келди. Кыздын кубанганын айтпа, сүйүнгөнүнө чыдабай жаш балача ыйлады. Бир нече күн дем алышты. Анан зымырыктын канатына минишип, элге карай жол тартышты. Арадан бир нече күн өткөндө алдынан жөө келе жаткан бир адамды көрүштү. Жакшылап караса, ал Хасандын ортончу агасы үсүн. Жолдо жол азыгы түгөнүп, бир байдын малын багып, эптеп күн көрүп жүрүптүр. Акыры качып чыгып, элине жетүү үчүн жөө сапар чегип келе жатыптыр. Ачкалыктын азабын тарткан, сөлдүрөп араң эле басат. Үстүнө кийгени самтырак бирдеме, кебете кечпири адам карагыз. Хасан аны оокатка тойгузду. Сууга түшүрүп, үстүнө жаңы кийим кийгизип, кайрадан жолун улады. Бир топ күн өткөндөн кийин арып ачкан, баса албай бутун араң эле тарткан, бити торгойдой чоңойгон, мойну укуруктай соройгон бир адамга кез болушту. Аты жөнүн сураса асан болуп чыкты. Кучакташып көрүштү. Ошентип үчөө кошулду. Асанды да битинен арылтып, таза кийим кийгизди. Өзлөрү менен кошо куш канатына мингизди. Жолун улантты. Күндөрдүн биринде бир жерге өргүп калышты. Асан менен Үсөн экөө бири-бирине акыл салышты. Атабыз башынан эле Хасанды жакшы көрчү. Элге баргандан кийин Хасан атасына мактанат. Кушту да, кызды да мен таптым. Асан менен Үсөн арып ачып жолдо жүргөн жеринен ажалдан алып калдым. Аш бердим. Тон кийгиздим, куштун канатына мингиздим дер. Эгер атабыз биздин жалданып мал бакканыбызды билсе, намысына чыдабай башыбызды алдырар. Кантсе да Хасандын көзүн тазалап, кушту өзүбүз таптык дейлик, деп акыл курушту. Убада бекем болду. Бир кудуктун жанына конуп калышты. Суусадык, суу ичелик, деп Хасандын белине жип байлап кудукка түшүрүштү. Хасан бир аз төмөндөгөндө жипти кыркып жиберишти. Хасан күү этип кудуктун түбүнө кетти. Арам ойлуу адамга бул кеппи. Анын колуктусун мен алам дешип талаша кетишти. Кыз буга макул болгон жок. Күйүткө чыдабай бет алган жагына арыш таштады. Тигил экөө кушту алып атасына келди. Падыша кушту алып Хасанды сурады.
Ошондо Асан менен Үсөн мындай деди: Ээн талаадан өтүп, бир чоң деңизге жеттик. Хасан биздин айтканыбызга көнбөй деңиздин суусуна түшүп жатканда Жаян жутуп кетти. Бирок биз Жаянды өлтүрүп, Хасандын кегин алдык. Падыша Хасандын өлгөнүн укканда аябай кайгыга батты. Эч ким менен сүйлөшпөй, бир нече күн бөгүлүп сук жатты. Мына ушул күнү перилер уйкусунан ойгонду. Пери падышасынын кызы алтын капастагы куштун жок экендигин көрүп, бүткүл калаага жар салды. Анан чөнтөгүндөгү катты көрүп, куш адамзат колдуу болгонун билди да, Пери падышанын кызы кушту издеп асманга көтөрүлдү. Бир күнү Хасандын атасы ордунан турбай, жан баштап жатып алып, кушту сайратууга буйрук берди. Куш алтын капаста отуруп сайрады. Куштун үнү ачуу, муңдуу чыкты. Дал ушул кезде кушту издеп жүргөн перинин кызынын аскерлери куштун үнүн угуп, Хасандын шаарына адам болуп асмандан жаады. Муну көргөн эл аябай коркуп, падышасынын короосуна келип корголошту. Перинин кызы куштун турган жерине келди да, падышаны чакыртты. Падыша ордунан туруп, кийимин кийип, белин бекем бууп, Алласына сыйынып, пери кыздын алдына келди. Урматтап салам берди. Саламды кабыл алып, пери кыз мындай деди: Эй адамзат тукумунун падышасы, ырасын айт, бул кушту кайсы балаңыз алып келди? Аны мага көрсөтүңүз. Мен ошол балаңыз менен сүйлөшмөкчүмүн. Падыша өз кезеги менен муну баяндады. Бул кушту түшүмдө көрүп, өз сарайымда болушун эңседим. Таап келүүгө 3 баламды жумшадым. Мына эми Асан менен Үсөн кушту алып аман эсен келишти. Жакшы көргөн уулум Хасанды Жаян жутуп кетти дешип келишти. Теңирдин кылганына каршы боломбу? Уулумду эстегенде ичимден кан өтөт. Айтып келишкен кабарларынын анык төгүнүн талда элекмин. Кайгым башымдан ашып жатып калдым. Бул кушту мына биринчи көрүп, алгач ирет сайратып уктум. Калганын бул балдарымдан сурагыла, туура ишке тоскоол кылбагыла. Ушуну айтып, падыша тактысы турган үйгө кирип кетти. Пери кыз Асан менен Үсөндү чакыртып, иш жайын баяндап берүүнү сурады. Асан менен Үсөн эмне айтаарын билишпей, өйдө-ылдый сүйлөп, анын эмнеси бар экен, күлүк тулпарлар менен бардыкта капасы менен эңип алып кеттик, деп жооп беришти. Булардын маанайын байкаган пери кыз: Силер калп айтып жатасыңар, чын айткыла деп эскерткем. Мына азыр мен кушту сүйлөтөм. Эгер сөзүңөр жалган чыкса, калайык угуп койсун, башыңарды алдырам, деди да кушка сүйлөөгө буйрук жолдогондо, куш жолдо болгон окуяларды төкпөй чачпай баяндап берди. Хасан жоомарт, алак көңүл, кайрымдуу жигит экен. Жалбарып сурагандан кийин көңүлүн кыйганым жок, ээрчидим. Хасан мени мурунку эмдин үйүнө алып келди. Ошентип биз келе жатканда арып ачкан Асан менен Үсөн жолукту. Хасан аларды кийиндирип, ичиндирип, ажалдан аман алып калды. Жолдо келе жатып, Хасанды кудукка түртүп жиберишти да, мени падышага өздөрү алып барып, урмат сыйга сатмак болушту. Хасандын колуктусун мен алам болуп талаша кетишти. Буга кыз чыдаган жок, бет алган жагына безип кетти. Алардын ачтан өлө турган мезгили боло элек, али тирүү болуу керек, деди. Пери кызынын жер шарын 1 саатта айланып чыга турган күлүк жигити бар экен. Аны Хасан менен кызды таап келүүгө жумшады. Асан менен Үсөндүн эл көзүнчө башын алдырды. Алардын атасы буга каршы болгон жок. Бул иш бүтөөр замат күлүк пери Хасан менен кызды алып келип калды. Пери кызы Хасандын эрдигине, адамгерчилигине ыраазы болду. Кушту өз колу менен Хасандын атасына сыйлыкка сунду. Падыша пери кызына алкыш айтып, 40 күн той, 30 күн оюн куруп берди. Пери кызы аскерлери менен конок болду. Ошентип адамзат менен пери тукуму аралашкан зор үлпөт той болгон экен.